Арыбаңыздар, урматтуу көрүүчүлөр, эфирде мен Сейтек Качкынбай кайрадан сиздер менен улустөр жана турмуш көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышына алып чыгып отурам. Жаңы жыл эсебинен бул биринчи. Баарыңыздарды жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Бүгүн бизде тема мектепке чейинки балдарга билим берүү жана билим берүү системасы жөнүндө талкуулайлы деп отурабыз. Ал үчүн бизде конокто Меничес Борбор Азия билим берүү программасынын жетекчиси, Маски Эдмунд Маск программасынын стипендианты, Америкада, АКШда магистратурасын бүтүп келген бизде. Бакыт Өмүрзак мырза, кош келипсиз. Кош келдик, чоң рахмат. Чоң алкыш. Бүгүн мына жаңы жыл башталып отурат, мына сизге туш келиптир биринчи тема. Бүгүн ошо билим берүү жөнүндө талкуу кылганда, мындай чоң билим берүү жөнүндө эмес, өзгөчө мына жаш балдардын билим берүүсү жөнүндө, өзгөчө мектепке барганга чейинки балдардын билим берүүсү жөнүндө талкуулайлы деп отурабыз. Алгач бул темага киришерден мурун мен сиз жөнүндө сөздү баштайын деп турам. Мен билгенде сиз улутчулсуз да. Улутчулдагысыз, бирок мындай радикал улутчул эмессиз. Ошол эле учурда АКШда да окуп келип атасыз, мындайча айтканда. Батышты, анан улутчулдукту мындай экөөнү айкалыштырып жүргөндөй сезилесиз да. Эмне үчүн улутчул болуп туруп, анан сиз Америкага бардыңыз? Ушул жөнүндө кичине чечмелеп бериңизчи. Абдан кызыктуу суроо экен. Эми мен баягы көп айтып отурсам таржыман болуп кетет. Кыскасын айтканда, ата-энем мага ушундай тарбия берген да. Билим жана илим деп. Эми жеке эле мен эмес, биз 4 бир тууганбыз, баарыбызга тең. Анан ошо билимди артынан жүрүп эле окудум, окугандан кийин иштедим, жакшы эл аралык уюмдарда иштедим, жакшы кишилер менен жолугуп жүрдүм, инсандар менен. Анан бир кезекте мындай дагы бир билим жетишпегендей сезилди да, сөзүн ачыгы. Анан дагы бир тажрыйба, дагы бир мындай көбүрөөк акыл сезим дейсемби, же ошол бир кандайдыр бир жаңы маданиятты бир үйрөнсөмбү, ошону көрсөм, башка элдер кандай жашайт көрсөмбү деген ой келди дагы. Билим, ошо билимдин артынан тапшырып, ошондой стипендияга өтүп, Эдмунд Маски деген азыр стипендия токтоп калды бизде. 2012 калп айтпасам, 2012-13-тө токтоду го дейм. Биз 2011-дин аягында келдик, бүтүп келди, келинчегим менен барганбыз. Анан бүтүп келгенден кийин токтоп калды. Эми ал батыш деп Америкага мен бир 2 жолу тапшыргам ага чейин. Анан бул Маски программасын жакшы эле билчүмүн. Андан тышкары мен мындай тегерегимде жолуккан инсандар, мына тажрыйбалуу инсандар, билимдүү инсандар, ошол эле учурда мындай кыргыздын када салтын наркын дагы жакшы билген, улутчул дегендей болгон, мындай радикалдуу эмес болгон бир деңгээлде да. Ошондой кишилердин көбү эле ушул батыштан деле бүтүп келгендер болду арасында. Жапония, Корея тараптан бүтүп келгендер деле болот. Анан мен эгер сенин жанагы айтып коет эмес беле, өзөгүңдө кандай ДНК, каныңда кандай кан өтүп атса, кандай сага энатаң уютку, ата-энелик мээримди берген, ошондой патриоттук сезим берилсе, ошондой калат да, ал боюнчачы. Анан мен тапшырып атканда тапшырдым, өттүм. Анан мындай деле парадигма болгон жок мендечи, ой жүгүртүүмдө. Мен өзүм улутчулмун, анан тиги батышка окуп келсем кандай болот, туура эмес болуп калат го деген андай ойма такыр келген жок, мисалы. Келген жок. Таптакыр. Мен тетирисинен толуктайын деп ойлодум. Толуктайын деген, мен бир жерден үйрөнүп келейин. Эми алар деле адамдар. Алар деле өзүнүн када салты бар. Керек болсо Америкада канча деген адамдар башка ар тараптан, дүйнөнүн ар тарабынан келип түзүлгөн нация да булчу. Өзүнүн 200 жылдык, 300 жылдык тарыхы, чоң тарыхы бар. Анан аны деген жокко чыгарып коюп эле, жок, ал Батыш Америка деген ой деле болгон жок да. Бардык, үйрөндүк, окудук, көп нерселерге үйрөндүм, көп нерселерди алдым. Жеке эле илим тарабынан эмес, мындай кишилер менен таанышып, баарлашып, алар менен ой жүгүртүп, талкуулап бир нерселерди, дүйнөлүк деңгээлдеги нерселерди. Жеке эле саясат или экономика эмес, мындай кандай десем, руханий, мындай баалуулуктар тараптан да, алардын кандай баалуулуктар болот экен, биздин баалуулуктар окшошот бекен, кандай када салттар бар экен деген эмеде алкакта жашап келдик. Мен өкүнбөйм эч качан.
иши кылып ошондой кыскача айтканда. Өкмөк Турсун тетрисинен кайра өзүңүздү андан бешметер тааныганга да мүмкүнчүлүк бербедиби ал жерде жүрүп? Мисалы мурда өзүңүздү барганга чейин башкачараак карап жүргөн болушуңуз мүмкүн да. Мүмкүн азыр мен стереотип жөнүндө айткым келбейт, бирок мындай улутчулдук дегенде азыр биздин коомдо бир кандай десем, бир шапка кийгизип биз ушулар деп мынтип манжабыз менен көрсөтүп, бир маскаралап айткандай көбүнчө мына Твиттерде, Фейсбукта мына ура патриоттор деп бир жаман контекстте, бир жаман коннотация менен айтылат да. Булар ушу жерге киргендер деген сыяктуучу аябай мындай чүнчүтүп айтылган сөз да негизи. Ооба. Бирок кээде угуп турсаң, мына биз дүйнөнүн ортосубуз дегендей дагы кээде абсурд түшүнүктөр да пайда болот да мисалы. Ушундай нерселерди мисалы сырттан да карап, деп мына эки жакты тең айкалыштырышыбыз керек экен деп өзүңүздү караганга мүмкүнчүлүк болдубу ошондо? Абдан кызыктуу суроо экен бул дагы. Албетте болду. Анткени ал жерде бизде жашап жүргөндө жеке эле билим же илимдин аркасынан түшүп алып эле жашап жүргөн жокмун. Мен аякта мен айткандай эле 3 айдан келинчегим барды. Окуу жагында көрсөткөнгө аракет кылып аттым. Башка жактарга да барган, бир 7-8 штаттарга бардым. 7-8 штаттарга чогуу келинчек өзүбүз бараттык. Кээ бир штатка өзүм барып аттым. Чоң шаарларга бардык. Тетиги чыгыш тараптагы чоң шаарлардын баарын эле кыдырып койдук окшойт. Батыш тараптан Сан-Франциского чейин бардык. Анан албетте ал жерден элдер менен жолугасың. Ар кандай элдер, там Америкада жашап жүргөн жеке эле америкалыктар эмес, башка Латин Америкадан келгендер дагы, Европадан келгендер дагы. Биздин баягы курап калган, түшүп калган СССР өлкөбүздөн таркаган башка мамлекеттин өкүлдөрү да жүрүштү да ал жердечи. Анан алар менен да баарлашасың, сүйлөшөсүң. Ар кандай чыгармачыл кечелер болуп калат. Биз мисалы Кыргызстанды келинчегибиз экөөбүз ар бир улуттун кечеси деген университетте кечелер болот. Ошого чыгып улуттук кийимдерибизди кийип, бакай калпакты кийип, чапан, келинчегим да кийинип, анан жакшынакай кыргыздын көп нерселерин көрсөтүп, кичине анча мынча күүлөрдү ойноп озгонбуз менен. Мен көп деле чертпейм, бирок анча мынча бир эки күүгө окшоштуруп койдум да. Анан ал деле кыргыздын бир маданиятын, бир кандайдыр баалуулуктарын башкаларга көрсөтөт да. Ошол жерде ойлонуп жүрүп, албетте көп нерселер көзгө ачылат. Көп нерселер башкача карайсың. Кыргызда эмне болуп атат, кандай болуп атат? Биз чын эле жанагы сиз айткандай дүйнөнүн ортосу экенбиз. Чын эле ошондойбу же кандай? Канчалык деңгээлде биз башка улуттан айырмаланып турат экенбиз? Биздин баалуулуктарыбыз кандай экен? Ошол жөнүндө көп суроолорду өзүңө бересиң. Анткени элдерди көргөн сайын үйдүң эстейсиң, салыштырасың. Алар бир маданият же бир када салтын айтып берсе, аларды биздин када салт менен салыштырасың. Мен бир жерди баса белгилегим келип кетет. Бул негизи ар бир эле жашка, мен мисалы айтат элем да, ар бир эле өспүрүмгө, жашка колдон келсе аракет кылып окууга баргыла. Батыш эле эмес, чыгышка деле баргыла, түштүк Европага деле баргыла. Африкадан да чоң азыр колледж, университеттер ачылып, жакшы университеттер. Ошолорго деле барып окугула. Ошол баалуулуктарды, ошол кандайдыр бир өзүңөрдүн ой жүгүртүп, өзүңөргө өзүңөр суроо берип, мен эмнемин, кандаймын, биз кимбиз, кыргыз каяктан келдик, каяка баратат, бул дүйнөдө орду кандай деген орчундуу суроолорго өзүң суроо жооп издеп, ошол анализ кылып келген дагы бул абдан сонун нерсе деп айтат элем да, ошо жаштаргачы, мисалычы. Мына азыр кыргыз темасы көтөрүлүп калды да, мына азырчы. Мына кыргыз өзү орду кийин бул дүйнөдө. Кыргызды келечек кандай келечек күтүп атат? Мурда ким элек? Биз көбүнчө тарыхка карап, көбүнчө ошондон эле мындай бир эргүү алып аткандайбыз да. Бирок мындан ары кыргыз ким болгондон дагы мындан ары кыргыз ким болот деген суроо өзгөчө маанилүү дейм да. Ошол учурда өзгөчө мына билим берүү кыргыз үчүн. Ошонун билим берүүнү дагы мындай тактабыраак айта турган болсок, мектепке барганга чейинки балдарга биз билим берүүнү кандай багытта алып кетишибиз керек деген дагы суроолор бар да, маанилүүчү. Ал эмнеге негизделиш керек дегенчи.
Ушул багытта мен билгенден сиз азыр мына Mini-Chess деген Mini-Chess Борбор Азия билим берүү борборун жетектеп жүрөсүз да. Бул уюм эмне? Бул эмнени максат кылган билим берүүчү уюм да бир. Ооба. Эмне иш кыласыздар? Биз Mini-Chess'те бул эми айтып отурса жакшы, абдан жакшы, мыкты эл аралык программа да. Бул деген негизи 5 жаштан 9 жашка чейинки балдарга атайын түптөлгөн, атайын жылдар бою түзүлгөн программа. Муну деген Мариса Вандермеева деген эжекебиз, Түштүк Африкада жашаган эжекебиз жараткан, өзү билим тармагында иштеген көп жылдар. 30 жылдан бери ушул программа менен 20дан жакын 30 жылга чейин аралыкта иштеп келатат. Бул программаны мен 2012-2013 жылдары иштеп калдым федерацияда, Кыргыз шахмат федерациясында. Азыркы президент мени чакырып калды, келип иштеп бер, тил билесиң, тажрыйбаң бар деп. Анан мен ушул вице-президент болуп иштегем аякта. Эл аралык аркыл маселелер боюнча кандайдыр бир көз жүгүртүп координатор болуп иштеп жүрдүм 2 жыл. Көп кишилер менен жолуктум. Ошондо ошол белгилүү Гарри Кимович Каспаров менен жолуккам. Ошондо жанагы 2017 жылы келип кеткен белгилүү британдык гроссмейстер Найджел Шорт менен таанышкам. Найджел Шорт да келип кетти. Ошо келип кетти, биз чакырдык кийин, ошо Mini-Chess чакырды да. Ал мырза менен тааныштык. Ал андан кийин ошо Мариса Вандермеева менен тааныштык. Көптөгөн баягы ар кандай өлкөлөрдө саясатта, бизнесте иштеген ар кандай кишилер болот да. Эми Chess Federation деп коет, ошо шахмат федерациясында. Анан эмне үчүн Mini-Chess бул? Бул Mini-Chess деп ошо аталган себеби менин оюмча кичинекей балдар үчүн атайын арналган да, ошо 5 жаштан 9 жашка чейин. Анан бул деген программада жана soft skills, STEM skills деп коебуз. Англисче айтканда, кыргызча келтиргенде баягы точный ийкемдүү өнөр, жөндөмдөр, жашоого багытталган, жашоодо керектүү жөндөмдөрдү өнүктүрүү. Бул ийкемдүү болгон жөндөмдөр. Ийкемдүү болот. Ар кандай багыттар бар да, мынунчу soft skills деп коебуз. Бул жашоолук жөндөмдөр. STEM skills болсо жана математика, точный наукалар да, инженерия, так наукалар, так илимдер да. Анан биз эми өзгөчө азыр кыргыз каяка баратат деген суроону сиз жаратып койбодуңузбу? Кыргыз азыр баратат деп суроо бергенде биз азыр дүйнө жүзүн карашыбыз керек. Дүйнө жүзүндө эмне болуп атат деп. Дүйнө жүзүндө акыркы учурда биз азыр айтсак болот, 4-чү өндүрүш революциясы күчкө кирди десек болот. Теги эле Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзүндө. Биз дүйнө жүзүнөн өзүнчө бир аралда жашайбыз же биз Антарктикада жашайбыз деп айта албайбыз. Анткени биз алар менен каалайбызбы, каалабайбызбы бүт баары менен алака түзүп, мындан ары ушул чоң планетада жашап кетишибиз керек. Чоң коркунучтар турат. Ар кандай коркунучтар. Ал коркунучтарды адамдар кээ бир учурда билет, ал кээ учурда билбейт. Мен адамдар дегенде илимий адамдарды айтып атам. Алар өзүлөрү чоң нерселерди, технологияларды чыгарат. Мына азыр 4-чү өндүрүш революциясы дегеним бул баягы эгер 2000 жылга чейин бизде электрондук технологиялар өнүгүп келе жаткан болсо, жаңыдан жанагы оцифровка деп санарип китептерди, башка материалдарды санариптеп келе жатсак, азыр бизге толугу менен санариптик технологиялардын жанагы сетевой экономика деп коет, же сетевая социальная жизнь деп коет. Тармактарда, ар кайсы тармактарда жашаган, эл аралык тармакта транснационалдык, трансулуттук деңгээлге келип калдык. Биз азыр көп учурда ошол интернет улут менен башка өлкөлөрдүн айырмачылыктарын жоюп коет. Анткени баары тең бир булактан билим алат. Ар бирөө бир булактан ошол тармак аркылуу ар кандайдыр маалыматтарды алышат. Азыр дүйнөдө ошондой чоң кандайдыр өзгөрүүлөр болуп атат, коркунучтар болуп атат. Ошого биз даяр болушубуз керек. Кыргыз эли биз азыртадан, мен сизге башында эле айтышым керек болчу,
абдан ыраазымын ушул теманы көтөрүп мени чакырганыңызга. Анткени бул балдарга, өзгөчө кичинекей жаштагы балдарга мектепке чейинки билим берүү системасында эмне болуп атат? Ошол 2050-жылы, 2030-жылдар келаткан чоң технологиялык кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөр. Мен айта албайм жалаң эле коркунуч болуп атат деп. Мүмкүнчүлүктөр да бар арасында. Ошо мүмкүнчүлүктөргө, ошондой чоң бир өзгөчөлүктөргө, өзгөрүүлөргө биз даярбызбы? Же даяр эмеспизби? Ушул суроолорду өзүбүзгө беришибиз керек. Азыр мен жеке оюм боюнча билим берүү тармагында биз көп багыттарды, көп технология тенденцияларды карай албай калып атабыз да. Көп учурда ушундай болуп кетип атат да. Биз жанагы жашоо жөндөмдүүлүктөргө үйрөтүшүбүз керек. Биз именно жашоо, анткени акыркы илимдин чыгарылып аткан жанагы чоң исследованияларына карасак эгер, кандай чоң чыгып аткан. Алар айтып атат, 2030, 2040, 2050 жылдары Европада эле 300гө жакын адистердин жоюлат, адистиктер жоюлат. Жоюлат деп атат. Демек, Европанын өзүндө эле 100 миллионго жакын адамдар кыскартылат, жумуш ордулары. Эмнеге кыскартылат? Анткени алардын ордуна роботтор келет. Алардын ордуна жасалма интеллекттер келет. Жасалма интеллект менен роботтор, алар деген ушунчалык чоң жетишкен технология. Булар жанагы биз адам мисалы 10 китеп берсе, биз деген бир күнүн ичинде же бир сааттын ичинде окуп бете албайбыз да. Алар 10 китепти мисалы да эми жалпак тил менен айтканда бир 2 минутта окуп туруп мазмунун чыгарып коет. Ошондой технология келтат да. Демек көп адистиктер кереги жок болот. Башкача технологиялар, жана биотехнология, медицинада, инженерияда, космос технологиясында өндүрүшүндө, космосты багынтуу өндүрүшүндө, металлдар менен иштөө, бүт жерлерде жаңы адистиктер пайда болушу мүмкүн. Жаңы адистиктерде биз роботторго, жанагы жасалма интеллектке биз туруштук берип, алар менен чогуу жумуш талашып иштейбиз деп эгер ошондой максатыбыз болсо, биз ошондой жанагы көркөмдүү ойлонуу, креативное мышление, биз деген чыгармачыл ойлонуу, туруптар айтасыз, чыгармачыл ойлонуу, биз деген эмоционалдык жетишкендик жөндөмүбүз пайда болуш керек. Жана эмоциональный интеллект деп чыгып атат. Бул илмий сөз менен айтылганда эмоциональный интеллект. Эмоционалдык жактан баягындай emotional maturity деп коет. Emotional maturity, да. Бышкандык десек. Бышкандык десеңиз да, туура болот. Бышкандык, эмоционалдык жактан бышкандык. Биз ошо балдарга ушул эмоционалдык бышкандык, чыгармачыл ойлонуу, командада, топто, бир топто бир ичара тил табышып иштөө ыкмаларын үйрөтүшүбүз керек. Ошол жөндөмдөргө үйрөтүшүбүз керек кичинекей кезден. Албетте кыргыз улутунда, кыргыз биздин салтыбызда, оюн зооктордо, нарк насилдерде баарында биз этиги канча кылымдарды багытып келе жаткан элде ошол ар кандай жашоого үйрөтүү, жашоого жанагындай жөндөмдөргө ээ болууга багытталган көп улуттук көз караштар, баалуулуктар болгон. Кээ бир учурда ал баалуулуктар биз жоготуп койдук. Кээ бир учурда дагы эле келатат биз менен. Оюндун ичинде же бир нарк насил, бир кандайдыр бир биздин ошол каада салтыбызда жүргөн нерселерде чоң баалуулуктар. Ошону менен бирге биз азыр дүйнө жүзүндө заманбап дүйнө жүзүндө технологиялар өнүгүп аткан учурда, жасалма интеллект өнүгүп аткан учурда, жанагындай сетевой жашоолор, жана тармактык жашоолор күчтөнүп атканда биз кыргыз эли ошону ойлонуп, ошондой бири бири менен иштешүү, тил табышуу, дипломатиялык кандайдыр эмелерге үйрөтүү, жөндөмгө, артыкчылыкка үйрөтүү. Же болбосо биз айтабыз работать со временем деп коебуз да. Ошо убакытты ченемдеп, убакытты туура пайдаланып иштөө. Анан лидерлик сапаттар болуш керек. Сен бир коркунуч, мүмкүнчүлүк келгенде ошону убагында баалап, өз учурунда анализ жүгүртүп, ошондо андан ары иштеп кетишиң керек да. Ошондо сен жанагы адамдык, бири бири менен иштөө, жанагындай эмоционалдык жактан туруктуулук,
гештальт деп коебуз, психологияда чоң бир эме бар, сөз бар. Аха. Ошо гештальт деп жанагы баягы мурдагы жашооңдо өтүп кеткен нерселерди эстеп жүрө бересиң ар дайым. Ушундай сизде деле болсо керек. Ойлонуп жүрүп эле ошону кылсам болмок деп. Гештальт психологиясы деп коет. Гештальт психологиясы деп коет. Ошону сиз жүрө бересиз да. Ошону кылсам болмок деп. Мисалы кээ биркилер бар, мен муну Прадо минсем эле деп кечке ойлонуп жүрө берет. Эми ал өзүнчө гештальт. Бирөө айтат, мен батышты окубай калдым деп комплекстенип, кыйналып. Жашоодо ийгиликке жетсе деле ошол мен ушу Америкада 3 ай болсо да окуп келишим керек эле деген баягы ою башында отура берет да кечке. Анан ошол жерде бир могу жердеги азыр чивнинг дейбизби, мивнинг дейбизби, тивнинг дейбизби, бир ушундай программаларга 3 айга барып окуп келип, ошол ичинде комплекстерин жоюп, баягы гештальтты өлтүрүп ал эми психологияда ал да чоң багыт. Ошол гештальт кичинекей кезден үйрөтүш керек деген сөздү айтайын деп атам да. Ошол эмоционалдык жактан жетишкендик. Гештальт менен күрөшүү, гештальтты убагында таанып билүү, эмоциональная зрелость же болбосо эмоционалдык жанагы бышкандык деп атабызбы? Бул деген абдан чоң бир илимий багытта билгизет да. Анткени сен өзүңдүн эмоцияңды таанып, өзүңдүн эмоцияң менен кандай болот? Бул эмоция мындай тур, бул эмоция менен мындай иштешим керек тур, бул эмоцияны жарылып көрсөтпөшүм керек турбайбы? Тигинин эмоциясы кандай? Эгер өзүңдүн эмоцияңды таанып билсең, башка кишинин эмоциясын таанып билгенге мүмкүнчүлүгүң пайда болот да. Анан ошо менен иштей билүү. Мындай роботтордо, технологияларда акыркы келе жаткан 50 жыл, 100 жылдын ичинде болбойт. Бул мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес. Ошондуктан сен 2050 жылы жашайм. Бул рынок экономикасында, бул 4-чү, андан кийинки 5-чи өндүрүш революцияларында мен өзүм ишенем, жашап кетем. Ар кандай мүмкүнчүлүктөрдү кармалай алам десең, ошого биз бир кандайдыр бир өбөлгө түзүшүбүз керек да. Азыр жакшы нерсе баштап кеттиңиз, айтты. Могу коркунучтар дедиңиз да, бизди күтүп аткан коркунучтар. Эми тагыраак айталы, бул коркунучтар ошол учурда мүмкүнчүлүктөр бар дедик. Мүмкүнчүлүктөр менен бир дагы могу бизге азыр чакырыктар бар да, challenge. Буларды иреттеп айтсак тагыраак эмнелер булар? Иреттеп айтканда кандай десек, мисалы коркунучтар деген бизде азыр техногендик катастрофалар көп жерлерде болуп кетип атат. Биз аны көрүп эле жүрөбүз. Сиз баягы көп жыл жашаган Жапонияда деле эсиңизде болсоңуз керек, жанагы атомдук станциялар жарылганы. Мисалы да, техногендик. Экологиялык катастрофалар болуп жатат. Эми биз алыс кетпесек, өлкөбүздө деле болот. Бишкекти айталы. Бишкектеги жана биздин дем алып аткан аба ырайы эмне болуп атат? Абасы канчалык кирдеп атат? Же болбосо жана жерлерде иштеп жүргөн өндүрүш, тоо кен тармагында иштеген өндүрүштөрдүн экологияга кылган кандай мамилеси кээ бир учурда, айрым учурларда. Ошолор менен кандай иштөө? Чоң ушундай маанилүү сөз болуп атат. Сиз айткандай чакырыктар деген абдан жакшы, туура которулуптур. Бул эми мазмунун карап көрсөк, бул сени ошол сыноо деп айтып коюш. Бул сени ошо келе жаткан сыноолор. Кандай болот? Кандай өтөсүң сен ошол сыноолорду? Ал сыноолорду сен туура өтүш үчүн кичинекей кезиңен баштап аз кандай дүйнө жүзүндө көп методикалар көп, ар кандай методикалар бар. Мисалы биз акыркы учурда Финляндияны көп мактап атпайлы, мисалы Финляндия ушундай экен. Вальборфская методика мисалы да. Есть методика Никитина деген бар. Суу пуу аралаштырып балдарды тоңгутуп кичинекей кезинен баштап детсадтарда көрсөтөт. Орусияда көп мисалы да. Ар кандай Монтессори деген методика бар. Монтессори дагы плюс жактары бар, минус жактары бар. Аякта дагы мисалы өзүнчө эле такыр өзүмчүл иштеп калат да, балдарчы өзүмчө ойноп калат да. Оюнду деле көп жок, мындай жанагы моторика менен байланышкан ар кандай кыймыл аракеттер бар. Анан плюс жактарынан өзүнө өзү ишене ала турган, өзүнүн өзүн потенциалын көрө ала турган балдар чоңойот да, мисалы да. Эми ар кандай балдарга ар кандай. Мисалы математика менен кызыккан балдарга балким Монтессори жакшы эле болот. А бирок чыгармачыл ой жүгүрткөн балдарга жанагы эрежеден тыш ойлонгон адамдар бар. Тыш жанагы out of box thinking да. Жүрөгү менен ойлонгон. Жүрөгү менен ойлонгон. Ошондой балдардыкы
алардыкы методикага ал методика туура эмес келип калышы мүмкүн да. Башка методикалар бар. Анан биз айтып атпайлыбы, мына ошондой чакырыктарга биз ар кандай өзүбүздү мындай курал жарактарга толтуруп алышыбыз керек. Бияк жактагы курал жарактарга толтуруп алышыбыз керек. Даярдык болуш керек да. Мүмкүнчүлүк дегеним вооруженный до зубов болуп мүмкүнчүлүк дегеним туура. Мүмкүнчүлүк дегеним сиз өзүңүз билесиз, биз башынан эле окуу жай, билим алуу жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Бул билим алуу, бул көп нерселерге сырттан үйрөнүү. Кыргызстанда чоң ошо мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп туруп, бияктан керек болсо образовательный билим алуу хаб ачсак болот. Эмнеге ача албайбыз? Бизде сонун тажрыйба бар. Мына бизде Америка университети иштеп жүрөт жакшы. Славянский университет иштеп жүрөт жакшы адистиктер бар анын ичинде. IT боюнча мисалга. Кыргыз түрк университети иштеп жүрөт. Мына кээ бир университеттер индиялыктар менен медициналык факультеттерди ачып атат. Бизде мүмкүнчүлүктөр көп. Бизде анткени интеллектуалдык жактан элдер негизи өзүлөрү билим илимге жакын. Карапайым кыргыз элим өзү эле жакын ошого. Биз билим алалы, илим алалы. Ошондуктан биздин бир өзгөчөлүгүбүз бар, жанагы бир нерсени мындай губкадай сиңиребиз да. Кыргызда айтып коет го, Кыргызды Африкага жөнөтүп таштап койсоң да аяктан бир ишкери болуп чыга калат депчи. Ал чын эле. Мен мисалы бир мисалды билем, чындык болгон мисалды. Баткендик эки жигит барып Африкага барып, Турцияда иштеп жүрүп, Африкага барып, Африкадан жанагы коондорду эгип, өстүрүп, чоң бизнесменге айланышкан. Кыргызда негизи ошондойлорго жакын, негизичи билим илимге жакынбыз. Демек, момундай мүмкүнчүлүктөр болобу, коркунучтар болобу, кандайдыр бир чакырыктар болобу, ошого биз даяр болушубуз керек деген сөздү айтайын деп аткам да. Ушул чакырыктарга даяр болуш үчүн азыр айтып кетелик, ошо мектепке барганга чейин балдарды даярдай баштайлы деп айтып атабыз да. Ошондо ал кандай тарбия керек ошондо бизге балдаргачы? Бакчага чейинки тарбия да. Мисалы азыр мен билгенде сиздин уулуңуз бар. Ооба. 5,5 жашта. Ал кандай бакчага барып атат? Ал кандай тарбия берейин деп атасыз мисалычы? Ошол чакырыктарга даяр болуш үчүн сиз өзүңүз ата катары. Абдан жакшы суроо. Мен уулумду жаман уулум деп коем. Жаман уулумга албетте ар бир атадай эле, ар бир эне атадай эле бир жакшы билим бергенге аракет кылам да. Азыр бир 2 жылдан бери жанагы жеке садик деп коебуз, жеке бала бакча, жеке бала бакчага барып атат. Ал жерде кыргыз тили да бар, орус тили да бар, англис тили да бар. Ал жерде көп ар кандай оюндар бар. Мага жакканы тамагы жакшы, анан группалар аз. Биздин мен бул методика менен да 3-4 жыл иштеп калдым да. Өзүм да тренер болуп иштедим. Миничест айтып атат. Миничест боюнча тренер да болуп иштедим, балдарга бердим. Бала бакчадан, мектептен дагы. Чоң мугалим эжелерге да бердим, байкелерге да бердим сабак, TOT деп коет для тренеров. Анан мен билем да, мындай кичинекей группада, мен өзүм тажрыйбамдан айтканда, кичинекей группа эффективдүү бардык жагынан. Анан бизде эми башка садиктерде карап көрсөм эме болгон жок, анан мындай ошого жагымдуу көз караштуу көрүнүштөр болгон жок да. Группалар көп болот. Анан мен ошол өзгөчө эме жеке бала бакчага берип атам. Үйдө албетте кыргызча сүйлөп, бир кандайдыр бир кыргыздын каада салтын үйрөтөйүн деген аракетти албетте алып жүрөм, кылып жүрөм. Нарк насилдерди биз мисалы мен ушул жерден жана сиздин экинчи сурооңузга акырындан өтүшүм керек. Бул жана сиз сурап атпайсызбы? Кандай анан билим беришибиз керек? Ушу кичинекей балдарга кандай билим? Биз эми жана мен кайра кыргыздын өзөгүн айтып атпаймынбы? Кыргыздын өзөгүндө кыргыздын өзүнүн ушул кылымды карытып келе жаткан өзүнүн тарыхында кыргыздын көп оюндары бар, улуттук оюндары бар. Ар кандай оюндун ичинде, ар кандай бир ойдун ичинде, лакап, макал лакаптын ичинде, накыл сөздөрдүн ичинде кыргыздын сонун
жеке эле философиялык эмес, анткени көп учурда мен угам философиялык сонун эмес. Философиялыктан да тышкары практикалык көп нерселерди жаттатат да, аны биз таанып билгенге аракет кылышыбыз керек да. Мисалы мен уруксат берсеңиз, сизден жана сурадым эле тогуз коргол жөнүндө. Тогуз коргол жөнүндө Манас атабыздын Манас эпосунан бир үзүндү эле кичинекей эле уруксат берсеңиз окуп коеюн да. Чараларын оюшуп, бир жагына бир тогуз, бир жагына бир тогуз үй чыгарып коюшуп, ою менен олтуруп, ташын салып толтуруп, тогуз коргол ойгону ордо тогуз коргол деп жаш манас кылып койгону. Тогуздан коргол салганы бу манастан калганы дейт. Мына биздин Сагынбай Орозбак атабыздын вариантынан экен үзүндү. Бул эми сөздөрдө жеке эле философиялык эмес. Ооба. Бул жерде ачылып атат да, көп нерселер ачылып атат. Ошол эле тогуз коргол оюнунда тогуз деп сан, эмнеге тогуз дейбиз? Кыргыздын мына санына карап келсек, бирден тогузга чейинки сандарды биз өзгөчө көрөбүз. Анткени байыркы элдерди ошол биринчиден тогузга чейин үйрөнгөн сандарды алар да көп мындай маани беришкен да. Ошон үчүн жана тогуз токочту бышыралы деген сөз бар, калган кыргызда мисалы. Азыр деле бар биздин када салтыбызда. Анан тогуз үй салынып, ар бир тогуз үйгө тогуз эмеден корголдон коюлуп атпайбы? Тогуз казан, кичинекей. Тогуз казанга. Оюн. Тогуз казанга тогуз коргол коюлуп атпайбы? Эки үй кирип атат. Анан ойноп атат эки оюнчу. Бул деген ошол эле шахмат оюнунан мисалы алыс кетпегенде интеллектуалдык жактан калышпайт. Ой жүгүртүү керек, анализ керек. Ошол логика керек албетте. Жанагы STEM деген жөндөм керек, сандарды алып көбөйтүп кошуп дегендей. Андан тышкары сен ойноп атасың, өзүңдүн эмоционалдык бышкандыгыңды көрсөтөсүң. Ойноп бүтүп кол алышасың. Ойнордон алдында кол алышасың. Интеллектуалдык жактан бир кандайдыр бир салгылашуу деп койсок дагы болобу, шахматта айтылгандай. Анан ошол оюндан өзүңдү кандай сезим менен, кандай ой менен бүттүрдүң, кандай анализ кыласың андан кийинки оюнда мындай ойношум керек экен, бул жерде мындай кылышым керек экен деп. Көп ой жүгүртүүлөр, көп ар кандай практикалык жактан айтып атканда, мен жаната бер практикалык жакты айтып атам. Ошондой нерселер салынган, мисалычы. Эмнеге биз тогуз корголун, мен ошону эмне үчүн айтып атам? Эмне үчүн биз тогуз коргол оюнун мектептерге киргизбейбиз? Эмне үчүн? Эмне үчүн биз ошол эле чүкө оюнун, мен кичинекейинде балыкчыда өскөм, мектепти балыкчыдан бүткөм. Балыкчыда деле аркы айылга атамдын кичи мекени оттукка барганда деле балдар менен чүкө атышып эле чүкө ойноп жүрчүмүн. Чүкөнүн түрлөрү бар, түрлүү оюндары бар. Хантамай үйдө ар дайым хантамай ойночумун. Экежем менен. Канталамайбы? Ханталамай, хантамай деп ар кандай аттар, ар кандай бир хандын артынан 3-4 киши болуп ойнойсуң да. Ооба. 3-3 жуп кылып. Ооба. Анан деген эмнеге ошол оюнду киргизсе болбойт? Булар деген ошол эле мисалы 10 бала ойносо же 5 бала ойносо, бул деген бири-бири менен жана мен айтып аткан жашоо ыкмаларына үйрөтүп атпайбы? Сен ар бирөө менен кандай иштешти, кандай сүйлөштү, аны менен кандай эмоция байланыш болду, түзүлдү сенин. Ошого үйрөтүп атпайбы кичинекей балдар? Тааныбаган кыргызбы, орусбу, ар кандай улуттан балдар келет мисалы бакчага. Ойношот. Эмнеге үйрөтпөйбүз? Эң сонун биздин дап-даяр турат. Бизге тетика методика чыкпаш. Бак мырза, азыр мен макулмун да. Негизи мына 21-чи кылымдын мындан ары 22-чи кылымга эми мейли бир топ бар дейли. Мына 21-чи кылымдын чакырыктары, ошо коркунучтары, мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө сөз кылып атабыз. Биз ошого даяр болуш үчүн балдарга билим берүүбүздү мындай оңдойлуу деп айтып атабыз да. Өзгөчө азыр бул жерде мектепке чейинки тарбия жөнүндө сөз болуп аткандан кийин негизи бунун баары бизге эмне үчүн керек дегенде ушул коркунуч, кыйынчылыктарга даяр болуш үчүн деп атабыз да. Бирок ошол эле учурда биз кыргыз өзүбүз ким экенибизди биз биринчи өзүбүз да билишибиз керек да. Мындай кандай десем, орусча айтканда выживать эткен гана бул максат болбош керек да. Бирок биз өзүбүздү ошого татыктуу, өзүбүздүн ким экенибизди, өзүбүздүн нарык бааларыбызды билип кетишибиз керек да. Биздин кыргыздын нарык
баалуулуктар эмне дегенде Мм. бул ошол биз азыр айтып аткан биздин айдентитибиздин өзөктөрүн түзгөн мисалы бир нече компонент болсо ошол компоненттердин бири бул ошо биздин улуттук оюндар деп айтып атабыз ооба ооба ошо ордо деп атабыз туура. сиз айтып аткан ошо кантамай дейбиз же канталамай дейбиз же тогуз коргоол дейбиз бир нерсени айтайын жөн эле могу Жапанда физкультура деген сабак бар бул билесиз мектептерде мен мисалы 6 жыл мектептеринде сабак берип калдым бир 6 жылдын ичинде мен калп айтпасам бир 60 миңдей балага сабак бердим да ар айда ар түрлүү мектептерге барып сабак берип аттым анан баардык жерине эле барып мисалы мен өзүм кендо менен машыгып жүргөн жөн ошол учурда ким кендо менен машыгат деп сурасам баардык мектепте мен кайсы класска барбайын сөзсүз класстан 2-3 бала колун көтөрөт физкультурада бул Жапандын өзүнүн улуттук спорттору кошо кирген да мисалы кыргыздын физкультурасы дегенде эмне дегенде айылда биз дээрлик эмне ойнойбуз волейбол футбол же футболду деле кыйрат элекпиз баскетбол дейбиз эгер спорт залы болсо физкультура десе негизи биз ушуну гана түшүнүп калдык да негизи ушул эле нерселерди түшүнүп калдык эмне үчүн биз улуттук ошол тогуз коргоол деген спортту киргизбейбиз физкультурага эмне үчүн биз физкультурага ошол учурда улак чоң масштабта улак болбосо да ошо улактын бир кичинекей түрлөрүн стандартташтырып неге ошолорду киргизбейбиз эмне үчүн биз ошол эле учурда ошол эле баягы чүкө оюндорун киргизбейбиз ооба Жапанда мисалы кендодон сырткары жюдо сөзсүз бар тандоо иретинде да ошол эле учурда карате бар жаа атышы бар жамбы атыш мисалы ушуга окшогондорду эмне үчүн биз киргизбейбиз киргизсек биз биздин улуттук насылдарыбыз улуттук нарктарыбызды да сактап булар сиз өзүңүз айткандай жөн эле оюн болбостон ооба анын философиялык эле аспекти болбостон практикалык аспектиси бар да логикага үйрөтөт ооба тогуз коргоол шахмат сыяктуу балдарды логикалык жактан ойлонтот берки ордо деле бул жөн оюн эмес экен бул стратегияга үйрөткөн оюн ооба илгери деген бул оюнду негизи ошо бул жерде хан турат кас менен душманыбыз менен монтип согушабыз деп ошондо ойлонтуруп ойнотулган оюн деп айтат да ооба макулсузбу ушундай нерсе мен албетте макулмун мен жана сиз сөзүңүздүн башыңызда мындай да сөздү айтып кеттиңиз биз ошол коркунучтарга ошолорду үйрөтүү эмне үчүн бизге керек эмне үчүн ошо балдарыбызга ошону беришибиз керек деген ой болуп кетти да мен ойлойм азыркы тапта биз мына акыркы эми сөздүн мындай токотер жерин айтканда сөздүн өзөгүн айтканда биз 2000ден кийинки төрөлгөн балдардын көп учурда азыркы учурда менин байкоом боюнча жеке байкоом боюнча биз ошо балдардан азыр кыргыздын нарк насилин баалуулуктарын кыргыздын ошол каада салттарын көрбөй жатабыз да көп учурда азайып баратат демек биз жеке эле жанагы сырттан келген бир кандайдыр бир жашоо бир билим илимдерге эле аралашып кетип баратабызбы же кандай болуп атат же такыр эле биздин тарых каралбай калдыбы деген көп суроолорду жаратат бирок мен ойлойм ошол 2000ден кийинки балдар ошондой болуп баратканда эгер чын эле ошондой болсо мен ар бир учурда ошондой болуп атат деп айта албайм кээ бир учурларда ошондой көрүп байкайм десек анда 2010-2020 жылгы төрөлгөн балдар кандай болот алардан андан да жаман болобу кандай болот деген ой туулат да ошондуктан мен ошондой болбош үчүн азыртадан биз ойлонуп азыртадан биз жанагындай чоң чакырыктарга чоң өзгөрүүлөргө даяр болуп кичинекей балдарыбызга жеке эле мындай мен айткандай
улутчул деп сиз да көрбөңүз, жеке эле ошол кыргыз улуттук оюндарын ойнотуп коюп эле болду, эчтеке кылбай эмес. Жок, биз кошо деп айтып атпайбызбы? Кошо деп Жапанда бейсбол деле бар. Ооба, бейсбол деле Андан болсун. сырткары футбол деле бар, Футбол деле волейбол деле бар, болсун. сууга сүзүү деле Ооба. бар. Ошолор Бирок менен бала өзү тандайт. өзү тандайт. Өзү жөндөмүнө жарап, табитине карап, ошол физкультура сабактарын тандап, анан ошондон кете берет экен. Эгер ошондон кыйын болуп баратса, ал бара-бара ошо профессионалдыкка өтө баштайт. Ооба, ооба. Ошол сыяктуу биз Ошол тандоо сыяктуу. укугун неге бербейбиз деп атам да. Мектептерге дагы Беришибиз керек. ушундай физкультурага Беришибиз кошпойлубу керек. деп. Туптура мен дагы ошол буга чейинки оюм негизи ошондой да. Ошол эмне үчүн бербейбиз деген суроо ошончо туулуп атат да. Биз бул оюндардын ичинде жанагы мен айтып кеткен 21-22 кылымдагы жашоо, жанагы эмоционалдык бышкандык, жанагындай чыгармачыл ойлонуу, эл менен тил табышып иштеп кетүү, анализ кылуу, бир маселелерге туура анализ кылуу, туура баа берип, туура чечимге келүү. Анан жанагы көрөгөчтүк бир кандайдыр ойлору, жөндөмдөрү болсун деп ойлосок, биз ошол бизден ата бабалардан калган нерселерди колдонушубуз керек деген ой айтылып атат да. Биз ошону албетте сөзсүз түрдө ар деңгээлде да көтөрүп ошол маселелерди, ошол маселелер практикалык жакка, мисалы министерство, билим берүү министрлик тараптан, жеке эле министрлик тараптан, билим берүү министрлик тараптан эмес, башка керек болсо министрликтер дагы мындай бир жекеден кол, бир жекеден баш дегендей эки жактан мындай эметип биригишип бир улуттук деңгээлде жанагы биздин өнүгүү стратегияларыбызга киргизишибиз керек деген ой болуп атат да. Ошону ишке ашырышыбыз керек болот. Мен ишенем, албетте айыл-айылдарда, жерлерде уланып келатат, ойноп келишат. Көп турнирлер болуп атат. Анда мен жок дебейм, андай болгон жок депчи. Бирок мектептерге киргизсек, ал бала мектептен дагы ошондой бир тарбия алса деген, жана сиз айткандай, балким кээ бир учурда кичине стандартташтырып, кичине стандартташырыбыз керек да. Мисалы билесиз, кендодо, каратеде илгери мындай стандарт дан деген болгон эмес, билесиз да. Бул кийин Жапан 19-кылымда Европа менен мындай Мейджи революциясынан кийин биз стандартташтырып баардык нерсени өлчөй турган курал менен гана карашыбыз керек. Абстрактуу жашабайлы будан кийин. Ооба. Бунун деңгээлине, мынау бул биринчи дан экен, бул деңгээлди экинчи дан деп атайлы деп шарттуу түрдө стимул бериш үчүн мындай стандартташтырдык. Биз да ошондой кылып, мисалы, айталы, мен Баткенде ойногон кээ бир оюндар мүмкүн сиз айткан, сиз чоңойгон балыкчыда жоктур да. Ооба. Мүмкүн бир оюн болсо деле эки башка эреже болушу мүмкүн. Эреже болушу мүмкүн, туптура. Оюмча мен Баткендикин жок кылып, балыкчыныкын же болбосо балыкчыныкын жок кылып, Баткендикин калтырыш керек деп айтпайм. Бирок биз мектепте жок дегенде балыкчы тарапта монтип ойнойт экен, Баткен жакта монтип ойнойт экен деген сыяктуу бир стандарттарды баары бир келтиришибиз керек да. Туура. Ошондой кылсак, биз баардык нерсени мынандай measurable деп коет го, цифралар менен так кармай ала турган, өлчөй ала турган, даамдай ала турган, уруп көрсө боло турган бир мындай методология менен мындай жайылсак жакшы болмок да. Бул жерде мен оюмча билим берүү министрлигинин ролу жалпы эле билим берүүдө негизи бул багыт көрсөтүүчү эле болуш керек деп ойлойм да. Ооба. Ал өзү кыла албаган иштерди ашыкча эле жүктөрдү мойнуна алып алып баарын агартам деп жүрөт да. Колунан келбесе негизи менчикке берип, бирок менчик мектеп ачылып атса, мынау эрежелерди сактап, мынау стандарттарга туш келишиңер керек деген гана мына планканы коюш керек оюмча. Сөзсүз түрдө жана бизде эмелер бар, ар кандай ойлор бар. Мисалы, мен жеке оюмда жеке эле өзүбүздүн оюбузду бирөөнү аралаштырып, аны стандартташтырып, бир билим берүү эмес, башка жактан бир оюнду алып, ошо башка жактын оюнуна биздин да бир кандайдыр бир улуттук баалуулуктарды же улуттук элементтерди кошуп туруп үйрөтсө, ал дагы кызыктуу болот деген ойлор бар да. Мисалы, ошол алкакта мен дзюдо боюнча атайын бир кичинекей балдарга 5 жаштан 12-14 жашка чейинки балдарга батыр дзюдо боюнча клуб ачайын деген азыр бир максатым бар. Ал клубтун ичиндеги дзюдо боюнча көнүгүүлөр, иш аракеттер бүт Жапон
стилинде болот. Апапак кийинишет, апапак жанагы татамилер болот, таза татамилер болот деген маанидә айтып атам. Таза, таптаза, бүт Жапондун жанагы дожолорунда, жанагы күрөшүп жүргөн жерлеринде боло тургандай кылып, бирок ошол эле учурда ошол клубка Манас атанын сүрөтүн мисалы коюп, Манас атанын бир акыл насааттарын же болбосо кыргыздын акыл насааттарын ошол жакка жазып көрсөтүп, ошол философиялык тарапты дагы дзюдодо берилип жүргөн философиялык тарапта бияктан Манасса дагы философиялык тараптарда философиялык эмне баалуулукта берилип атат. Эмне деген кыргыздын кандай улуу сөздөрү бар. Жанагы Жапон дзюдонун кодекстерин карасак, көп эле нерселер кыргыздын кодекс деп койсок, кыргыздын кодексине деле окшош да, мисалычы. Ошолорду берип, анан ошо келаткан балдарга ошол баалуулуктарда үйрөтсөк деген ой бар да, мисалычы. Анан ошол аркылуу балким башка улутта балдар келсе, ошо кыргыз тилине балким кандайдыр бир кызыкчыл, бир кызыктуу нерсе таап кетеби өзү үчүн, өзүнөн бир баалуулук алып кетеби деген да ой бар да. Анткени биз көп учурда эмне үчүн кыргыз тилин башкалар үйрөнбөйт деп критика кылып коюп атпайлыбы? Анан кээ бирде башка улутты деле критикалап, эмне ушунча жыл жашайсың же үйрөнбөйсүң деп. Анткени алар балким ата-эне катары бергиси келет баласын. Баласы же кызы болсо барганда аяктан бир мисалы оюн аралашкан же башка бир нерсе аралашкан методиканы ала албай атат да. Мисалы мектептердечи, мектепке чейинки окуу жайларда ошондой чоң көрүнүштөр да бар да. Эгер оюн менен аралаштырып, оюндун арасында ошондой кыргыздын жана оюндарын аралаштырып, кыргыздын кандайдыр бир элементтерин, нарк населдерин акырын кошуп туруп жасаса, кандай кызык. Кичинекей балага кызыгат да. Кичинекей бала 1 жаштан 3 жашка чейинки баладын мээси 60%, 70%ке чейин, пайызга чейин любознательность деп коет, дүйнө таанымын билгиси келет да. Албетте эс тутуму кыска болот, бирок ошол учурда көп абдан сонуркап турган учуру да. Көп нерселер сиңет да, сиңет ошо. Сонуркап турган учуру. 1ден 3. 5тен баштап ал уже сиңире, билим ал, окуганды, жазганды. Бул эми дүйнөлүк тажрыйбадан келип аткан нерсе. Көп методикаларда алар тастыкталган нерселерди айтып атам да. Менчи мындай асмандан алып айткан жокмун. Анан ошондо 1ден 3кө чейин жанагындай болсо, 5тен баштап жанагындай үйрөтүлсө, анан ошонун арасында жанагы көп элементтер кирсе, мен жогоруда айтып кеткен. Эмнеге жаман болбойт? Абдан жакшы болот. Мен ойлойм, кандайдыр бир мындай дүйнө тааным, ой жүгүртүү, ой алмашуу болот да, ошо балдардын арасында эле. Ошол эле деңгээлде. Анан ошол тилди, ошол элди, ошол жерди керек болсо сүйүп кетүү, ата мекендик улутчулдук балким сезимдерде пайда болобу деген да ой бар да. Бизде эми көп эле балдар бар башка улутта. Кыргызча сүйлөбөйт. Ушундай болуп калды. Кыргыздын эле арасында бар. Кыргызча сүйлөйт, бирок мекенди абдан сүйөт. Мисалы ошондой деле балдар. Ошол эле мына кыргыз элди айталы. Оюнча кыргыз элдин жетектеп жүргөндөрдү укканыма караганда абдан кыргыз деп жүргөндөр, бирок кыргыз баалуулуктарын баары орусча талкуулагандар деп угам да. Бул жок, ал эми кандайдыр бир мындай парадокс катары же мындай жок мындай болбойт деп жанагы сиз башыңызда айткан стереотиптик катары карабашыбыз керек деп ойлойм да. Менин оюм, балким сиздин оюңуз башкачадыр. Менин оюм анткени туура. Бул биз буну факт катары алалы, бул СССРдин мейли калдыгы, аргасыз болуп калды депчи. Бирок ушундай кала бербеш керек. Кала бербеш керек. Кала бербеш керек. Кийинки муун ошондуктан мен айтып атпаймынбы? Өзүнүн көзү менен карап үйрөнгөн жакшы болот. Абдан туура, абдан туура. Мен сизге оюңузга 100% кошулам. Анткени андай калбаш керек. Албетте андай калбаш керек. Жанагы биз айтып аткан башка жерлерден келген баалуулуктарды аралаштырып, балким ошондой бир системада концептуалдык түргө алып келип туруп, бир сонун методика, программаларды жаратып, биздин колубуздан келет, эмне келбейт? Баарыбыздын колубуздан келет. Бакыт мырза, азыр кызык нерсе да. Азыр биз азыр ушу чакырыктар, коркунучтар, ушундай билим берүү болуш керек деп айтып атабыз да. Айталы, ушундай маселелерди мына айылдык мектептерде түшүнүшөбү? Мисалы айталы, сиз балыкчы дейли, мына көлдү айталы, мейли мына Жетегүздүн
Челпектин же Бөрү баштын мектептеринде ушундай талкуулар болобу, же болбосо айталы те Баткендин же айталы Сузактын же Каракулжанын Алайкунун бир мектептеринде ушундай талкуу болуп, ошону түшүнүп, билим берүү министрлигинде ошол мектептер менен ушундай интерактив талкуулар болобу? Абдан кызыктуу суроо берип атасыз. Биз го бул жерде сүйлөшүп аталы мейли. Сейтек мырза, мен сизди сөзүнүн өзөгүн түшүнүп атам. Абдан кызыктуу суроо. Мен эми өзүм тажрыйбаман айтам. Мен азыр айта албайм, момундай болуп атат эле статистикасын да айта албайм, мисалычы. Бирок мен өзүм тажрыйбаман айтканда, мен канчалык мына айыл жергесинде өзүм баягы 99-жылдан бери иштеп келаткандан бери эле айыл жергесинде да иштеп жүрдүм. Аяктан да мектептин директорлору, мектептин мугалимдери менен жолугуп жүрдүм. Андан кийин мына акыркы 4-5 жылдын ичинде мектептерде мини-ЧС программасын киргизип атканда биз ар бир мектепке пилот катары кирип аттык да. Азыркы чыгышка чейин биздики пилот катары кирип атат да. Көп мына массалык түрдө кирген жок. Анан ошол учурларда мен ошо айыл жергесиндеги биздин эле бул Бишкектин тегерегинде жайгашкан кичи микрорайон айылдарында ошол жерде деле өзүм сабак бердим кээ бир учурда. Башка көлдөн келген, түштүктөн, Оштон келген, Нарындан келген көп мугалимдер менен жолугуп, сабак берип, алардын дагы көз карашын карап туруп аттым да, кандай десем, 100%-дын бир 5%, 10% бар десем болот. Өкүнүчтүү, бул абдан өкүнүчтүү. Анткени биз жанагы көрө турган нерсени көрбөй калып атпайлыбы? Жана очевидные вещи деп коет го, эми өзүңүн маңдайыңда турган нерсени көрбөй калып атпайсың. Айтпаса да, ошол нерселерди көп көңүл бурбай, биз мындай баягы советтик типтеги же болбосо өткөн замандагы типтеги инструменттер калып калганда, көп учурда ошондой методика, инструмент аркылуу келатат дагы эле. Бирок албетте кичине элементтер бар. Бирок мындай дээрлик баардык элементти колдонгон ошо школдордун арасынан көрө алган жокмун да. Кичине бар, бирок алар кандай десем, эми алар даяр эмес, алардын күнөөсү же билим берүү министрликтин күнөөсү деп айтып салсам дагы туура эмес болуп калышы мүмкүн. Жок, бизде да аны айткан жок. Мен ойлойм, ошо азыркы замандын ошон үчүн жана 2020-2030 жылга кандай даярдыктабыз деген суроо кайра туулуп келет да. Бул анткени жерлерде, даже шаардан, Бишкектин ичинде деле көп учурда ошондой эмеге көз караш, ошондой даярдыктар азыраак болгондой сезилет да. Биз ошонун үстүндө иштешибиз керек баарыбыз. Бийликке го ишенбеш керек негизи. Мамлекет деген ал бизде азыр курулай нерсе да. Биз өзүбүз ушундай, жалпы мен билип атам, ушундай маселени сиз түшүнүп атасыз. Жана ушундай түшүнгөн адамдарды горизонталдык деңгээлде институтташтыр биринин башын биригип, мисалы мен билгенден азыр Асылбек Жолдонбек деген жигит бар. Педагогика жаатында, ушул жаатында аябай активдүү иштеп жүрөт. Дагы башка Айнура Чолпонкул деген эже бар. Мен билгенде мына түрк лицейлери деле негизи ушуга окшош багытта, мүмкүн ушундай эле контентти 100% дал келбесе дагы, бирок ушул багыт жаатта мындай активдүү иштеп жүргөндөрүн билем да. Мындай башын бириктирип ушуларды. Туура айтасыз. Ушул багытта өзүбүз эле иштей бергенибиз жакшы болот дейм да. Ооба, өзүнчө өкмөттү күтсөң ал болбогон нерсе. Туура. Өз алдынча эми ар кандай себептер бар. Эмнеге биз өкмөт 100 жылдан кийин ойгонуш. Өкмөттөн эмнеге күтпөйбүз, эмне үчүн ушундай болуп атат деген ар кандай себептер бар. Сиз туура айтасыз, бирок ал башка маселе. Бул биздин маселе боюнча мен ойлойм, өз алдынча иштегендери деле эффективдүү, бирок бир баш кошуп, бир кандайдыр бир бул чоңураак бир платформага ал идеалдуусу. Бирок алар түшүнбөсө эмне кылабыз? Ошого алып келүү багытында, мисалы бизде аракет, алар инициативаны албаса, түшүнбөсө. Туура. Бизде аракет кылып атабыз. Мисалы 2016 жылы, 2017 жылы биз чоң конференция өткөздүк. Мини-ЧС, билим берүү министрлиги менен чогуу, мектепке чейинки билим берүү балдарын өнүктүрүү деген темада, кандай өнүктүрөбүз деген темада технологияларды, азыркы жанагы чакырууларды эске алып, сырттан адистерди чакырдык, Финляндиядан келишти адистер.
Южная Африкадан келди, жана эжекебиз келди миничесин. Анан бияктан Казакстандан биздин боордош өлкөбүздөн келишти кишилер. Адистер сүйлөп беришти, эксперттер өзлөрүнүн ойлорун айтып берди. Биздин жергиликтүү эксперттер өзлөрүнүн ойлорун бөлүштү. Абдан жакшы конференция болду, эл аралык. Биз ошол максатыбыз ошондой болчу. Ошондой бир платформа түзүп, андан ары бир чоңураак кадамдарды кылсакпы, мамлекеттик деңгээлде, улуттук деңгээлде бир чоң кадамдарды кылсакпы деген ой бар болчу. Тилекке каршы азырынча ошондон бери бир топ эле убакыт өтүп кетти. Биз жылдык өткөрөлү деп атканбыз, жыл өтпөй калды. Бирок эмки жылы ойлор бар. Ушул жылы, келген жылы биз өткөрөлү деген ойлор бар. Анткени ушундай площадкалар, жана сиз айткан башты бириктирүү, бир кандайдыр бир нерсени концептуалдык түргө алып келүү, кандайдыр бир туура багытта чогуу бир кадамдарды, чоң кадамдарды, жамаатташтыруу, чоң кадамдарды жасайлы деген максатты ассоциацияларга биригеби көздөш керек да. Ассоциациялар бар. Жакшы иштеп аткан ассоциациялар бар. Ошол билим берүү тармагында, мектепке чейинки билим берүү тармагынын атайын ассоциациясы бар. Анын жетекчисин да билебиз, Лира айым абдан жакшы иштеп атат. Вот Лейла айым. Ошол эми аракеттерди биз баарыбыздын башын кошуп бириктирип бир иштесек жакшы эле болмок. Ошон үчүн бул багытта сиз туура айтып атасыз. Биз өз алдынча да аракет кылышыбыз керек. Биригип да бир аракеттерди жасоого биз умтулушубуз керек да. Эмесе Бакыт мырза, бизге бөлүнгөн убакыт мындай соңуна келип отурат. Оюмча бир топ мындай мазмундуу талкуу кыла алдык. Сиздин бир топ ойлоруңузду уктук да ушул жаатта. Оюмча өтө жакшы деп ойлойм. Бул агартуучу. Биздин келечегибиз бул билимдүү улут болушубуз керек да. Биз келечекте кандай улут болобуз? Биз билимдүү, мындай акылдуу, бирок акылдуу эле эмес, эстүү дагы. Жана биз кыргыз бойдон калган эл болушубуз керек деп ойлоп аткам да, ошо чакырыктарга даяр болгончу. Ооба. Ушул багытта атайын убактыңызды бөлүп келип жакшы талкуу кылып бердиңиз, мазмундуу. Сизге чоң алкыш. Сизге дагы чоң алкыш, чоң ыраазычылык бизди чакырып, ушундай талкууну атайын көтөрүп, мен ойлойм келечекте дагы ушундай талкууларды көп көтөрсөңүз, мындан да көп жакшыраак болмок. Көп элдердин чоң калың катмарга маалымат жетмек деп ойлойм. Сизге алкыш, жамаатыңызга ийгилик. Чоң алкыш сизге. Урматтуу көрүүчүлөр, эмесе биздин кезектеги улустөр жана турмуш көрсөтүүсү соңуна келип отурат. Ал үчүн бизде конокто Бакыт мырза болду. Миничес Борбор Азия борборунун жетекчиси. Эмесе мен сиздерден менен кайрадан көрүшкөнчө кайра коштойм. Жакшы отуруңуздар.